Урматтуу Талай Умукевич, был ратификация модернизации устойчивого развития электроэнергетического сектора, был реабилитациялоо распредсетей, был 10 миллион доллар қаралған. Мен бұл жердемін. Қайсы региондор жана қайсы теги объекттерди реконструкциялоо қаралған, жана трансформация подстанция қойыз. Силерде планда бар го, жок? Bizde бар план, мысалы, Чүй обласынан бүт райондор келет. Общий bir фаза счетчиктен 9294, 3 фаза счетчиктен 1414 и итого ошо Чүй обласына так 80.308 счетчик коюлат. Трансформатор боюнча Чүй обласына так 140 счетчик коюлат. Трансформатор коюлат да ушундай. Бул компонент 2 цифровизациялоо распределительный сети дегенде 35 миллион доллар каралган. Бул жерде азыр умный счетчиктер койгондо сиз кандай тендер өткөрөсүз? Каяктан болот счетчиктери, ушу данныйлар барбы? Биз бүгүнкү күндө тех заданиясын баарын даярдап алганбыз. Азыр бул проект ратификациядан өтсө, уже конкурстарга даярдай баштайбыз. Анан жана мен айтып кетпедимби? Бул эми атамекендик биздин куруучуларга биринчи мындайча айтканда очередь ошолорго тең чоң көңүл бурулат. Анткени алардын счетчиктерин бүгүнкү күнгө биз пилот кылып текшерип көрдүк. Рахмат, мен ошол эле сурайын дегеним, дагы сунуштайм сизге. Биринчи жолу биздин өзүбүздүн атамекендин ишканаларын биринчи орунда коюп, бизде сиз өзүңүз билесиз, Ошто унаа курулуш деген бар. Ушул жерде аябай сонун иштеп коюп атат. Буну биринчи жолу карап коюңузчу. Именно биздин өзүбүздүн жарандарыбызда калдысында. Азыркы убагында канча процентке автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии деген бар да? Бүгүнкү убакта 1,5 миллион абоненттин бир 289 миң счетчиги коюлган да. Боз азыр санарип жагынан сиз азыр жаңы счетчиктер койгондон кийин потерясы азайбайбы? Сиз планыңызда кандай экен? Сөзсүз түрдө азаят, жоготуулар. Сиздин божомолдо кандай экен? Биз эми ошол биринчи пилотто 600 миң счетчик койсок, ошондо бир жанагы биздин жоготуулардын жарымын азайтсак, анан жанагында экинчи пилотто 600 миң койсо 1 миллион 200 счетчик койсок, бизде жанагындай коммерческий жоготуу деген маани сөз болбойт да ошондо. Только техникалык жоготуу болот. Аны өзүңүз жакшы билесиз, бул закон, физиканын закону, ал жоготуусуз система иштебейт. Менимче бул цифровизациялоо сөзсүз уже жасаш керек да, ушул полный бүтүрүш керек. Үчүнчү компонент бул 3 миллион доллар дегенде бул жерден так айтып коюңузчу, консультационный услугалар канча, анан техническое оснащение, серверное помещение деген канча сумма каралган? Анын ичинде ошол 3 миллион ичинде жана консультационный услуги, анан жана биздин специалисттерди окутуу, анан бул жерде чоң да бир неме бар, бул обслуживание, анан жанагы программное обеспечение деген. Бул обслуживание жана окутуу деген бул 4-чү компоненти каралган 2 миллион долларында. 3-чү, 4-чү компания консультационный услуги жана общий 5 миллион каралган. Консультационный услуги жана биздин Всемирный банктын ошо требованиясы, бул обязательно консультант болуш керек. Аны биз өзүбүз өткөрөбүз, тендер өзүбүз тандап алабыз. Жана сиздер
сунуштама берип кетпедиңби ошол местный консультант болсун деп. Ошого ооба, биринчи ошо очередь атамекендик. көңүл бурабыз. Рахмат, Талай Умукевич, мен ошол эле суранычта биздин атамекендик ишканалар биринчи орунда коюп, сөзсүз Санарип жагынан умный счетчиктерин бүтүрүш керек да. Рахмат, ийгилик.